Балалы болбой жүргөндөр барбы? Анда видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Менин колумда турган нерсе бул Сауди өлкөсүнөн алып келинген курманын чаңы. Сиз курманын чаңынын жөнүндө маалыматыңыз барбы? Жана анын пайдалары жөнүндө. Курманын чаңы жөнүндө маалымат билбесеңиз, анда бул курманын чаңы курмадан алынган табигый дары болуп эсептелип, инсандын организмине өтө пайдалары көп. Ошолордон бири Аллах субхана ва тааля бул курманын чаңыны балалы болбой жүргөндөргө бир себепчи кылган бир дары. Эгерде сиз бул курманын чаңынын оригиналын таап колдонсоңуздар, анда Аллах субхана ва тааля ошол себеп кылып сизге перзент берет. Бул курманын чаңы колдонуу эрежеси ушул колумда турган 20-25 килограмм турган идишегини 1 килограмм балга аралаштырып жакшылап, аны эртең менен аш карынга ичет. Анан буга кошумча шарий дини дем салынат. Буга кайсы сүрөлөр окулат дей турган болсок, анда Аятал Курсу жана Фатиха сүрөсү жана Закария алейхиссаламдын Раббил атадарни фардан ва анта хайрул варисин деген дуасы 40 жолу окулат. Кудайым буйрса иншалла муну колдонуп натыйжа көргөндөр бар. Иншалла берүүчү Алла, себебин кылабыз. Натыйжа Аллах Тааладан. Эгерде сиздер ушун кызыктуу болот аткан болсо, анда сиздер төмөнкү номерлер калтырып кетебиз төмөнгө. Ошолорго байланышсаңыздар болот. Буга дагы кошумча так маалыматтарды айтабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.